ислам дини тынчтыктын, моюн сунуунун, тазалыктын, ынтымактын дини болуп эсептелет. Негизи ислам деген сөз кыргызча сөз лексикалык жагынан которгондо тынчтык деген маанини билдирет. Динибиз эл ортосундагы биримдикке, улууларды урматтап, бардык адамзатка, жаратылышка өтө жакшы мамиле кылууга кызыктырып, аталган иш-аракеттерге көп жакшылыктарды убада кылган. Ислам дини бир туугандыкты же болбосо ынтымакта жашоону бир урууга же бир улутка негиздебейт. Ислам дини боордоштукту, ынтымак, тынчтыктын дини. Ошол себептен мусулмандар мейли башка материктерде, ар башка өлкөлөрдө жашасын, мейли ар башка тилде сүйлөп, ар башка улуттун, уруунун өкүлү болсун, Аллах Тааланын өкүмүнө ылайык бир тууган боордош деп эсептелинет. Куран аяттарынын биринде бул багытта мындай делет. Иннамал муъминуна ихва фаслиху байна ахавайкум ваттакуллаха лааллакум турхамун. Чындыгында ыймандуу момун мусулмандар бир тууган. Ошондуктан бири-бириңерди ортоңорду түздөгүлө, бири-бириңерди ынтымакка чакыргыла, Аллахтын ырайымына ээ болуу үчүн Аллахтан корккула. Худжурат сүрөсү 10-аят. Демек, момун мусулмандардын бардыгы эч бир улут, урууга карабастан бир тууган болгондон кийин ар бир мусулман менен өзүңдүн боордош бир тууганыңдай мамиле кылуубуз керек. Ынтымакта, тынчтыкта жашоо, бардык адамзатка жакшы мамиле кылуу Аллахтын ырайымына бөлөй турган сапаат. Мына бир туугандар, ислам дини өзү, ислам деген ат эле, өзү тынчтык деген маани экен да. Тынчтыктын дини экен экен. Мына ошо тынчтык болгондон кийин бир туугандар, ал мейли адамзат, мейли жаныбар, мейли өсүмдүк болсун, тынчтыкта жашоону үндөйт экен. Мына бир туугандар, жада калса ислам дини ошол ажылык учурунда, ажылыкка барганда, эгер бир кичинекей кумурсканы же дагы башка бир чымын-чиркейди өлтүрүп койсо дагы, ошого дагы штраф катары садака берүүгө милдеттендирилген да. Карасаңыздар, ошо ажылык учурунда ихрамда жүргөн кезде бир кичинекей кумурска билбей өлтүрүп алсаңыз дагы, кийин билдиңиз да өлтүрүп койгонуңузду. Анда сизге бир туугандар штраф, ошол өлтүрүп койгон жандыкты кичинекей болсун, өлтүрүп койгонуңуз себептен штраф болот да. Ал эми башка бирөөнү кол көтөрүү же дагы башка бир курал көтөрүү, сөгүп сагып, башка бир нерсе кылуу бул исламда жок. Андай ислам ал нерсени тааныбайт экендигине далил болуп атат да. Ислам дини ушунчалык кадыр барктуу, ушунчалык улуу. Аллах да Куран-ы Каримде ислам динини толук кылып бердим, мен силерден ислам дининен ыраазы болдум деп түшүргөн дин да. Ошондуктан бир туугандар, ислам дегенде биз өзүбүздүн мусулман экендигибизди, ушул ислам динин кабыл алган мусулмандар өзүбүздүн жакшы жагыбызды гана көрсөтүшкө аракет кылыш керек экен да. Ошондуктан бир туугандар, Аллах Таала мына ушул айтылган сөздөргө бардык амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Тынч болойлук, тынч жашайлык, башка бир улут, башка бир урууга бөлүнбөстөн, бардыгыбыз ошол мусулман экендигибизди эске алып, ошол өзүбүздүн агай эне эже карындашка кандай мамиле кылабыз? Башка мусулман боордошторго дагы анын улутуна, анын уруусуна карабастан жакшы мамиле кылганга аракет кылайлык. Аллах Таала баарыбызга ушул айтылган сөздөргө амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.